Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Жараткан Аллах Таала чексиз мактоолор болсун. Дүйнө ахиретибиздин бактылуулугун көрсөтүп берип кеткен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу мекендештер, сиздер менен жакшы бир жаңылык, жакшы бир жарыя менен бөлүшүп коюуну туура көрдүк. Россия жергесиндеги эмгектенип жаткан мекендештерибизден көптөн бери суроолор бар эле. Ушу муфтияттын өкүлчүлүгү сиздер ушу Россиядагы мекендештерибизге ажылык, умра боюнча кызмат кылсаңыздар жакшы болот эле деген суранычтар бар эле. Аллахым буйруп насип кылып ушуну маселесин чечкендин убакыт сааты келип калды. Кудайым буйруса, кече жакында ушу биздин муфтияттын өкүлчүлүгүнө ажы умра боюнча адисибиз мына ушу Нурлан Дамылабыз биринчи рейсте 35 адамды Макка Мадинага алып барып, умрада кызмат кылып алып келди. Аллахым буйруп насип кылса, жакынкы мына ыйык Рамазан айы кирип келатат. Ошо ыйык Рамазан айына 15 күндүк, 20 күндүк ушул эреже боюнча дагы мекендештерибизден суроолорго байланыштуу дагы биз кайрылуу кылып жатабыз. Ким каалоочулар боло турган болсо, төмөндөгү жарыяга номерлер жазылат, кайрылсаңыздар болот. Ушул Нурлан Дамыла жооп берет ушул боюнча. Анда эмесе мен бул тууралуу сөздү ушул биздин адисибиз Воронеждеги биздин муфтияттын өкүлчүлүгү менин кыз жардамчым жана ушул ажы умра боюнча жоопкерчиликтүү Дамылабыз Нурлан Дамылага сөздү берсем. Bismillahirrahmanirrahim. Бүткүл аламдардын жаратуучусу болгон Аллах Таалама баардык мактоолор болсун. Жана ошондой эле Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Тааламдын рахматы жана саламы болсун. Ассаламу алейкум жалпы кыргыз бир туугандарыбыз. Машалла, мына өткөнкү ай январ айынын 5-inde Аллах Тааламдын берген бир тавфиги, мүмкүнчүлүгү менен 35 кишиден турган жамаатыбызды умра сафарына алып барып келдик. Шүгүр, альхамдулилlah, жамаат өтө жакшы барып, ыраазычылыктарына, дуаларына берип өтө аябай ыраазы болуп келишти. Ошондуктан ушундай кыргыз элибизден Москвада, ошондой эле Россияда жашап жаткан кыргыз элибизден ажылык, умра тууралуу ушул Россия жергесинен барбайлыбы деген суроолор жаралгандыктан биз ажекебиз менен пикир кылып, ушул маселе боюнча көп талкуу кылып, азыр альхамдулилlah биринчи сапар башталды. Ошондой эле экинчи сапарыбызды бул Рамазан, ыйык Рамазан айында алып барып келейли деп иншалла чечип жатабыз. Себеби бул Рамазан айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткандай, ар бир амал 70ке көбөйөт дейт, машалла. Мекке шаарында 1 сом садака кылган болсоңуз 100 000, Рамазан айында ошол 100 000ди дагы 70ке көбөйтөт экенсиз. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шаары Мадина шаары. Мадина шаарында бир амал кыла турган болсоңуз 50 000ге сообу көбөйөт дейт. Ошондой эле Рамазан айында ошол 50 000ди дагы 70ке көбөйтөт экенсиз. Ошондуктан бул соопту жыйнай турган бир мусулмандар үчүн ибадаттын өтө чоң бир сезону болгондуктан ушул Рамазан айында жалпы ушул Россия жергесиндеги жалпы момун мусулмандарды Алла менен ибадат кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды зиярат кылып, ошондой эле Мекке шаарында Аллахтын өкүмүн аткарып, Аллахтын рахматы, берекеси жаап турган жерди зиярат кылып, ошол жерде Алла разы боло турган амалдарды аткарып келейли деп ниет кылып атабыз буйруса. Иншалла ошого жалпы мекендештерибиз, машалла, аракет кылыңыздар, колдон келишинче ушул Рамазан айында барып ибадат кылып, Аллахты разы кылып келгенге баарыңыздар ниет кылыңыздар. Бир аз ушул умранын жол жобосун айта турган болсок, буйруса, умра сапары бул жактан өтө жеңил. Загран паспорт болсо болот, Кыргызстан, Россия гражданство боло турган болсо, же болбосо загран паспорт боло турган болсо, болду, ошол паспорт, ошону менен барып келсеңиздер болот. Буйруса, иншалла, Рамазан айындагы умра сапарыбыздын баасы 14 күндүгү $1800 болуп атат. Ал эми 20 күндүгүбүз $2000 болуп атат. Анткени бул Рамазанда бир аз баалар кымбат болуп атат. Эмнеге дегенде,
жалпы мусулман эли ушул Рамазан айында дүйнө жүзүдөн агып келгендиктен орундар жок болгондугуна байланыштуу умра сапары бир аз кымбат болуп атат бул жолкусу да иншалла. Кийинки сапарларда жакшы баа кылганга дагы аракет кылабыз иншалла. Ошондой эле ушул $1800 ичинде умрага барганда билет, виза жана автобус кызмат унаалары жана гостиницалар, тамак ашы ошол 20 күн болсо 20 күн ичинде, 14 күн болсо 14 күн ичинде толук тамак аш, зыяраттар баардыгы ошол $1800 ичинде болот буюрса иншалла. Бул сапарыбыз Москвадан Москва, Дубай, Мадина болот. Кайтканда дагы Жидда, Дубай, Дамадия болот. Буюрса аракет кылып жатабыз иншалла. Түз эле Москва, Кыргызстан барганда Москвадан кайра кайтканда Кыргызстанга кайта турган жолдорун дагы иншалла карап жатабыз. Иншалла мунусу дагы жакын арада болот иншалла. Дагы буюрса жакшы жаңылыгыбыз ошо Москвада чогуу барган апаларыбыз, аялдарыбыз жана карындаштарыбыз ушуларга кызмат кылып келе турган алима устазаларыбыз дагы бар. Ошондуктан иншалла үй бүлөлөрдү, кыздарды, аялдарды баардыгын алып барсаңыздар дагы болот. Өтө жакшы болот. Аялдарыбызга дагы өтө жакшы болот. Жүрөктөрү ачылып, Аллахка дуа кылып, акыреттин эгин зарын куруп келе турган болсо, бул дүйнө акыретибиз үчүн өтө сонун пайда болот иншалла. Колдон келсе, апаларды дагы алып алсаңыздар, барып кызмат кылып, бутун жууп, машалла ошол жерде дуасын алып келсеңиздер, бул дагы сиздер үчүн өтө сооптуу, Аллах ыраазы боло турган, жаннатты сатып ала турган өтө чоң иштерден болот иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу мекендештер, мына ушу жакшы жагымдуу жарыя менен сиздерге бөлүшкөндөрдүн соңундагы сөзүм. Урматтуу мекендештер, шашылыңыздар. Ким дүйнө акыретибиздин турушуна мына ушу себеп, мүмкүнчүлүк Макка, Мадинада жогорку айтылгандай ар бир соопко Рамазандын урматына берилген сооп, Мекке, Мединанын урматына берилген сооп, апаларыбызды, аталарыбызды, ага инилерибизди үй бүлөнү алып барганга баарыбызга Алла Таала насип кылсын. Ниет кылайлык, кызмат кылайлык. Канча эртелесек, ошончо ушулардын сабактарынан өткөнгө мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн аракетин кылабыз Кудайым буйруса. Шашылып калыңыздар, жакшылыкка, Алланын үйүнө барганды баардыгыбызга Аллахым насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.